жана партиялык тизмек деген бул болбогон нерсе экен азыркы учурда. Биз ошого да ынандык да. Бул эмнеге болбойт дегенде, эми ойлоп көрүңүздөр да. Мына Сыймык мырза партиялык тизмек менен барабыз деп өзү бара албайт экен. Одномандатный болгондо өзү чыга бермек шайлоого, катыша бермек, азыр болсо партия менен чыгыш керек экен. Партия менен чыгыш үчүн кайра эле 120 же 200 кишиге жалдырайт экен. Барып айтат экен, келгиле биз менен чыгал деп. Бирок барысы тыйындуулар, акчалуулар, бийликтегилер ишенбейт экен. Сенин акчаң жок, баары эл колдобойт деп алар баякы эле бийлиги, байлыгы бар партияларга кетишет экен. Ал эми Сыймык мырза анан жалдырап, тиге барат, буга барат. Анан еще партияга укмуш өзүнчө бир барьерлерди коюп коюптур да, тосмолорду. Бул 15% сөзсүз 35ке чейинки жаштар болуш керек. 15% чет 15% бир жанакы башка улуттан болуш керек. Бир 30% бир жыныстан болуш керек деп ушинтип, анан бир канча инвалид болуш керек, анан жана бул болуш керек, тигил болуш керек. Анан эң негизгиси 5 миллион сомуң болуш керек. Только мында катышам деген оюң үчүн. Ушунун баарысы партиялык система. Ушунун баарысы өтө туура эмес экен. Ал эми партияга бир акчалуу көпөс чыгат экен, айтат экен, мына биздин спонсорубуз бар, боомчу акчабыз бар. Эми келгиле, биз өтөбүз дейт экен. Анан баякыл жеп жуткандын баарысы ошо жака уюлугушуп топтолот экен. Анан ошо партиялар келип 5 миллион тыштап коет экен. Андан сырткары ар бирине таратат экен. Анан жанакы баннерине тиги пунсуна болуп отуруп миллиондогон долларларды чачышат экен. Анан карапайым эл шайлаганга гана укугу болот экен, а шайланууга укугун алып коюшуптур. Ошон үчүн биздин оюбузча азыркы учурда партиялык шайлоо системасы бул туура эмес экен. Ошон үчүн биз жанакы бир мандаттуу Кудайым буйрса ошо шайлоо системасына келсек деген ойдобуз. Ошондо ар кимибиз өз алдынча чыга алабыз. Эми 5 миллион сом тосмо койбосок, ар кимиси эле 10 киши бириги барып партия ачып туруп келип катыша берет деп айтып атышат да. Андай кылбагыла да, акчага такабагыла да, баардык нерсе акча менен эсепке алынбайт да. Ошо жака жазып койсо болот да, 5 миң эмес, мына 50 миң добуш алып келгиле, анан шайлоого катышасыңар десе, бул туурараак болмок да. Азыр баарысын эле акчага такап койду. Акчаң барбы? Сен менен сүйлөшөбүз. Акчаң жокпу? Сүйлөшпөйбүз дегенге келдик да. Ошон үчүн Кудайым буйрса, мындан кийин дагы силерге кимдер келе турган болсо, жанакы 4 принципти эле карап койсоңор болот. Баарысы айта берет экен, туура идеябыз баарысы эле жеке кызыкчылыктан элдин кызыкчылыгын өйдө коебуз, улуу Кыргызстанды түзөбүз деп ошентип максатын айта берет экен. Бирок жанакы 4 принципиалдуу жагдайды карап койсоңор ошондо билинип калат. Кимдин ким экенин.